Кыргызстанда уже капуста бышты. Салам алейкум, урматтуу дыйкандар. Бүгүн 19 май 2025-жыл. Биз азыр Жалал Абад областына караштуу Ысылкул айылында турабыз. Тагыраак айтканда, бул Анарбек деген акебиздин капуста талашында турабыз. Анарбек аке бизден Азера компаниясынын эрте орто бышыуучу Урбон F1 деген капуста гибридин алган болчу. Бүгүн 19 май уже бышты, азыр базарга үзүп аткан учуру. Азыр талаада уже капустаны кесип аткан учуру. Assalamu alaikum. Bayıkan görüntüleri. 10 fevral aldığımızın. Andan keyin 10 mart çekti. Talağa ettik. 10 fevral günü sepken. Sepken. Bir ayda уже көчөт даяр болуп калат. Ana 10 mart aktelekti. Maga bu kapısan sotu jakkаны жакшы экен. Стандарт болот экен, 2,5 кило, 1,5 кило жарыктар өйдүп болот экен. Сонун экен. Анан кийин бити дагы жакшы экен. Стандарт болот экен да, ошондуктан алып көргүлө да. Дыйкандар. Товардын бити жакшы. Буну эккенде 2 жолу дары бердим. 2 жолу бири ширеге, бири купка дары чачтык. Кийин бир 5-6 жолу сугарып да. Булардын айырмасы теги болот экен, стандарт болгон үчүн кызыктым да менчи. Наркалар чоң болуп, бир кисарак болуп, өтө чоң кетет экен да. Бул тегиз болот экен да, мына зүгөрдөн тарата тартып өзүңөр дагы. Эң алыста 2,5 кило чыкты, 1,5 кило, 1 кило болду да, средний. Демек, базарды сурет алабына ылайыктуу, көлөмү дагы ошого ылайыктуу чак келет экен да, Азыр тартып көрөбүз. Сиздердин урматтуу дыйкандар, сиздердин көз алдыңыздарда мына Анарбек экебиздин капустасын тараза 0-да турат. Бул эң кичинекей капустасы, бул ошол бурбондун эң кичинекей болгон капустасы пышкан. Бул деле пишти уже. Мына көрүп атасыздар. 1 кило 511 грамм чыгып атат. Бул эң кичинекей. Эми средний капуста мына көрүп турасыздар, бул деле пышкан. Азыр көрсөтөм. 2 кило 268 грамм. Анан дагы могу капусталардан да тартып көрөбүз, алды уже. Бул капуста айта кетчү нерсе, бул эң мындай идеалдуу, базарга керектүү көлөмдөгү жана көрүнүштөгү капуста болуп жетилген да. Дыйкан өзү да айтып атат, мага ушул өңү дагы, көлөмү дагы жагынан башка капусталардын айырмасы жакшы экен деп. 2 кило 431 грамм. Почти ушу 2,5 кило чыгып атат да. Анда эмесе рахмат. Кийинки жылдары дагы кандай пландар? Эгер капуста эксеңиз, башка дыйкандарга кандай кеңеш бере аласыз бул капуста сорту боюнча? Дыйкандарга айтам, ушундай эккилер, бай дыйкандан жакшы экен. Мага да ушунусу жакты, мына көрдүңөр өзүңөр, тараза тартып көрдүк азыр. Эң алыста 2,5 кило чыкты, стандартта тегиз эле. Ошого ушунусун ышканам. Рахмат. Дыйканчылыктарыңызга береке. Мени жакшы сатып алыңыз. Буйруса, кийинки сапар ошол сиз кийинки бизден алган сиз дыйкандын талашында болобуз. Андыктан бизди күзөтүп баргыла.